Ayalından korkqanдар көп. Байкуштар эмне кылыш керек дейт. Аялды коркуу, аялды сыйлоо деген бар. Уй менен арстан, букан арстан дос болуп калыптыр. Ана экөө кафеге барып чай ичип отурсак, анан арстандын аялы бар го. Эмне? Илверстин арстан ушу. Жолбос арстанышка, ошо чалып калыптыр. Кел десе, жолбос жөнөп калса, уй айтып, бука айтыптыр, катындан коркосуң деп. Анан арстан айтты, дептир. Менин катыным Асан Нургач сеники буй дептир. Ошонун сыңарындай бир адамдар бар, аял урматтайт. Аялы таква, диндар, итаат кылат. Урматтаса башка бирөө сен аялыңа коркосуң, корккон эмес, сыйлоо, урматтоо деген сөз болот да. Эч убакта урматтап сыйлаганды аралаштырып албаш керек. Бир достор отурса, интернетте жүрөт. Аялы чалса, кел ушундай жумуш болуп калды десе, кетип атса, достор айтат да, шылдындап, аялынан коркуп чалса кетип атат деп, бул айтат, жок. Кечке менин балдарым карап отурат. Жакка агартып отурат. Диними толуктап отурган аялым иш чыкканына барышым керек. Бул нагыз мырзалык, нагыз эркектер жооп берип атат да. Биз катындан коркот деген түшүндүк, ошо коркот деп күлгөндөр өздөрү дагы ушинтишет да. Пакистандык чоң алым мен даватка чечип 3 күнгө чыгып калдык. Эне айтат да. Пакистанда бир жерде бир падыш айтыптыр, 4 ат байлаптыр. Анан бияка көп жумуртка коюптур. Эркектердин баарын чогултуп айтыптыр, аялынан коркпогон эркектерге бир ат берем, аялынан корккон эркектерге бирден жумуртка берем. Де ичинен айтыптыр, чакырыптыр, сураптыр. Эмне десе, коркосун, корком десе мен жумуртка бериптир. Анан бирөө келиптир, айтыптыр, аялыман корком, коркпойм десе, сага ат берем, ак боз ат бериптир. Бир ат бир карат, анан чабдар жатып бар экен. Анан үйүнө барып айтты, эмне катап келдим десе, карасына, бат карасына алып кел деген экен. Анан кайра келип айтыптыр, таксыр мага ак аттын ордуна карат бересизби деп сураптыр да. Сага акта карат, сага жумуртка алып берем деп кайра жумуртка алып. Ошо коркпойм дегендер өздөрү деле коркот турматы бир тууганым. Эми сыйлайт деген сөз. Ошон үчүн аны көп айта бербеш керекчи. Анан аялды урматтап сыйлаган билиш керек. Бир аял Азирет Умардын аялы ызычы кылат экен. Азирет Умардын аялы. Азирет Умар бир жолго түшсө, шайтан качып башка жолго түшөт да. Анан бир эркектин аялы ызычы кылып сүйлөй берген экен, эмне кылышты билбей, урайын десе болбойт. Урбайын токтобой сүйлөйт. Күчү тилинде экен. Анан арызданган Азирет Умарга келиптир. Азирет Умарга келип айтайын десе, Азирет Умар аялы сүйлөп аттыр да. Өзүң падышасын, халифасын, балдарын карашпай сондай мындай бирнекени. Аялдардын сөзү, дежурный сөздөрү бар, окшо сөздөрү бар. Анан карап, анан кетиптир, кой. Ишенген кожом сен болсоң алдартыңа суу карма, кой. Анан Азирет Умар көрүп калып чыкырса айтыптыр, сизге арызданганы келсем, сиз экөө бир кайыкта экенбиз, кемеде экенбиз, жаныбыз бир экенбиздики деп айтыптыр, дептир. Ушунча адамдан сага өзүн багыштап тийсе, ушуну менен диниң толук болсо, тамагыңы жасап берсе, балдарыңы төрөп берип атса, кийимиңи жууп берип атса, анан ушул аялдын бир тилине чыдап койбой, кандай эркексиң деп. Бирөөлөр сүйлөй берет, эми сүйлөйт да тили күчүндө. Тил дудук болсун, анда кантип балдарга бир нерсени сүйлөйт. Сүйлөйт да. Пайгамбарыбыз келсе, Фатима кишини кыжалат имиш. Ошол убакта Азирет Али кайдуулаган экен, түштө бир уктап алат экен. Кана Али десе, кичине урушуп кетти, кетип калды мечитке деп. Айшене, Фатимене да кээде ушинтип сүйлөйт эле Азирет Алиге. Анан пайгамбарыбыз кайната мечитке барса Азирет Али жаткан экен, кийими чаң болуп калган экен, тур эй, тупурак матасы деп тургузуп, ага жакшы мамиле кылып атат да. Эмнеге урушуп кеттиң, эмнеге кызым ушинтти деген жери жок. Күйөө бала кошомат кылып атат да. Ошон үчүн маты бир туугандар, аял курган жакшы эмес. Аял сүйлөйт, ал сен тепкиле бербейт, эшикке чыгып бар, малга чөп салып келгече жазылып калат. Гүл айт, бирнеке бер, сүйлөө, бирнекени кыл, ордуна келип калат да. Урган жакшы эмес. Аялыңа бүт нерсени кылып берсең деле кетем дей берсе эмне кылыш керек? Себеби анын биринчи турмушу, а менин экинчи турмушум дейт. Кимге барып кайра келип калат, анан кайра келе берет. Ошондой да. Аялдар кетем дегени бул кетпейм деген сөз. Талак бер деген талак бербе деген сөз. Сен жамансың деген мен сени сүйөм деген сөз. Бул мындай түшүнүш керек да только. Бул кыргыз аялдардан айта турган сөз ушундай. Кыргыздар ушинтип айтат да, таарынып ушинткени бул мени эркелет деп аткан эле сөз. Демек сен баарын кылбай атсың. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم خلقا رواه الترمذي. Hazreti Abu Hurayra rivayet kılgan bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat,
momundardын arasынан ыйманы эң толугу ким десе, ахсанухум хулукан. Эң адеп ахлагы жакшырагы деди. Температура өлчөйбүз, канча температура бар деп. Эми адамдардын ыйманынын бийиктигин өлчөй турган болсок дейт, ал каяктан билет? Температурадан билсе, жок, адеп ахлактан билинет дейт. Ва хиярукум, эң жакшыңар ким десе, хиярукум линисаим хулукан. Бул өздөрүнүн аялдарына эң жакшы мамиле кылганыңар, эң жакшырагыңар деди. Эми ыймандан сырткардагы жалпы мусулманчылык боюнча кайсы мусулман жакшыраак десе, аялдарына жакшы мамиле кылган мусулман эң жакшыраак деп айтып атат да. Ошо менен өлчөнөбүз, урматтуу бир тууга, сакалдын узундугу менен, тахажжуддун көптүгү менен, дават көп чыккандык менен, Куран көп кары болгон менен, илимге окуган менен эмес. Ал дагы жакшы. Бирок аялдарыңарга жакшы кулк мүнөз мамиле кылганыңар эң жакшырагыңар деди. Бул пайгамбарыбыздын сөзү, имам Тирмизиде келген.